Әғуду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтан саламы жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман мертогандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Кыяматтагы сурак. Аллах Таала Куранда мындай деди: Biz albatta o'zlarini payg'ambar jiberilgan kishilardan da, jiberilgan payg'ambarlardan da so'raymiz. Эми albatta аларга билген абалыбызда кылып өткөн иштери жөнүндө сүйлөп беребиз. Анткени биз ал жерде жок эмес элек. Тескерисинче бардык нерсеге күбө болуп турган элек. Ароф сүрөсү 6-7 аяттар. Башка аятта Аллах Таала мындай деди: Роббиңдин наамына ант болсун. Албетте алардын баарынын кылып өткөн иш амалдары жөнүндө сурайбыз. Хижр сүрөсү 92-93 аяттар. Мындан билинип тургандай, Аллах Таала өзү жөнөткөн пайгамбарлардан да, жана жөнөкөй карапайым калктан да кылып өткөн амалдары жөнүндө сурак алат. Риваяттарда Нух алейхиссалам чакырылат, жана андан акыйкатты жеткиздиңби деп суралат. Ал ооба деп айтат. Андан кийин анын үммөтүнөн силерге акыйкатты жеткиздиби деп суралат. Алар биз бул адамды тааныбайбыз деп жалган айтышат. Иса алейхиссалам келтирилет. Жана Аллах Таала ага: "Эй Иса ибн Мариям, адамдарга Аллахны коюп мени жана энимди Кудай кылып алгыла деп сен айттыңбы?" дейт. Маида сүрөсү 116 аят. Иса алейхиссалам бул суроонун сүрүнөн бир нече жыл бою коркунучта туруп калат. Чындыгында ал күндө пайгамбарлар да ушундай сурак алынат. Кийин периштелер келип: "Эй баланчанын уулу баланча, амалдарың көрсөтүлө турган жерге кел" деп адамдарга бирме-бир добуш кылынат. Мына ошол убакта тизелери калтырап, бардык мүчөлөр титирөөгө түшөт, акылдары айран калат. Кийин алар бир-бирден кармалып суракка алынат. Алла Таала алардын аз жана көп ашкере жана жашыруун амалдарын эсеп кысап кылат. Көз, кулак, бут жана бардык мүчөлөр күбөлүк беришет. Абу Хурайра радиаллаху анху мындай деди: Бир күнү сахабалар: "Эй Алланын элчиси, кыямат күнү биз жаратканыбызды көрөбүзбү?" дешти. "Ачык булутсуз күндүздүн күнү күндү көрүшүңөргө бир нерсе тоскоолдук береби?" деди. "Жок" дешти сахабалар. "Ай толуп асман ачык болгон кечте айды көрүүңөргө бир нерсе тоскоолдук береби?" деди Алланын элчиси. "Жок" деп жооп беришти сахабалар. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Жаным колунда болгон затка ант ичемин. Роббиңерди көрүүгө да эч нерсе тоскоолдук бербейт. Пенде жаратканында бетме-бет кылынат. Аллах Таала пендесине мындай дейт: Сени махлуктардын эң артыгы жана мырзасы кылган элем. Сени адал жубуң менен кошбодум беле? Ат жана төөлөрдү сага моюн сундурбадым беле?" дейт. "Ооба" дейт ошондо пендеси. "Мага албетте бетме-бет болушуңду ойлодуң беле?" дейт Аллах Таала. "Жок" дейт пендеси. Ошондо Аллах Таала пендесине: "Мени унутканың сыяктуу, бүгүн мен дагы сени унутамын" дейт. Муслим. Анас радиаллаху анху айтты: Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам менен чогуу элек. Бир убакта ал зат жылмайгандай болду. Жана ошол замат: "Билесиңерби эмнеге күлдүм?" деди. Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк дедик. Пенденин өзүнүн жаратканы менен болуп жаткан маеги мени күлдүрдү. Пенде: "Эй Роббим, мени зулумдан кайтарбадыңбы?" дейт. "Кайтардым" дейт Алла Таала. Ошондо пенде: "Роббим мага өзүм тараптан бир күбө болсун" дейт. "Сени бүгүн эсеп кысап кылууга кироман катибин, башкача айтканда амалдарыңды жазып туруучу периштелер күбөлүккө жетиштүү" дейт Алла Таала. Кийин пенденин оозу мөөрлөнөт. Мүчөлөргө сүйлөө деп буйрук кылынат. Мүчөлөр пенденин бардык иштерин бирме-бир айтат. Кийин пендеге сүйлөө ыктыяры берилет. Пенде өкүнүчтөр менен мүчөлөрүнө карап: "О куруп кеткирлер, мен силерди кандай гана аяар элем" дейт. Муслим. "О Аллах, мумундун күнөөсүн бекитип өзүңдөн өзгөгө билдирбестик убадаң бар. Мүчөлөр ээсине каршылык бере турган күндө калайык калктын алдында шерменде болуудан өзүң сакта." Окуябызды ушул жерден токтотобуз. Калганын кезектеги окуяда улантабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.